1-октябрь эл аралык карылар күнү деп табылган. Бул күнү 1990-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. 26 жылдан бери кыргыз эли бул майрам күнү карыларга жылуу сөзүн айтып, жакшы тилектерин билдирип, кадырлап келет. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев тарабынан жарыяланган 2017 жыл ыйман, маданият жана адеп жылынын алкагында өткөрүлүп жаткан эл аралык карылар күнүнө арналган майрамдык иш-чара өзгөчө маанайда өттү. Иш-чарага республиканын бардык аймактарынан чогулган 50-60 жылдан ашык бир үй бүлө болуп жашаган жарлар катышты. Чакырылган жуптардын арасында белгилүү коомдук ишмерлер, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошкон залкар инсандар да бар. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн колдоосу менен жогорку деңгээлде өттү. Туруктуу үй бүлө бекем мамлекеттин өзөгү демекчи, бүгүнкү коомдо жубайлардын байма-бай ажырашып жатышы кадимки эле көрүнүшдөй. Ооба, мындай алгылыктуу иш-чаралардын өткөрүлүшү үй бүлөлүк баалуулуктарды сактап калууга, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошот деген ойлорун аталган долбоордун уюштуруучулары баса белгилеп өттү. Эми өзүңүздөр билесиңер, 2017 жыл адеп ыйман жылы болбоду. Мына ошондуктан ыйман эмнеден башталат? Үй бүлөдөн башталат, ата-энеден башталат. Мына ушул проектте биз үй бүлө институтун бекемдөө, нике институтун бекемдөө үчүн ушундай бир социалдык долбоор сунуштадык да мамлекетке. Өкмөт бул биздин демилгени колдошту. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде 60, 70, 50 жыл жашаган, өрнөктүү өмүр сүргөн ата-энелер келип, кайрадан ушул өздөрүнүн баягы үлпөт тоюн өткөрүп атканда, эми Кыргызда көп алтын той берүү деген нерсе жок экен да, бирок биз бул ушул нерсе менен балдардын ата-энеге болгон ызатын көрсөтөлү деген ниет кылганбыз. Менимче бул ишке ашты. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова баягы социалдык блокту тейлейт эмеспи? Абдан жагыктуу деп бул демилген. Мындан ары жылдан жылга ушу карылар күнүндө баягы пакет май берип койбостон биз ушундай бир ызат көрсөтүп, бир идеология кылсак жакшы болот экен. Анткени мына жаштар өзүчө бир үйлөнүп алышып эле эртең бүрсү күнү ажырашып кетип атышпайбы? Бул туруктуулук, бекемдүүлүк, мына бирге өмүр сүрүүнүн негизги концепциясы ушул экенин көрсөттүк да. Бүгүнкү көрүнүш айгине эле да окшойт. Аксакалын жайкалтып акыл айткан карыялар, ак элечек кийип, көйкөлө басып, мээримдүү жылмайган байбичелер өздөрүнүн ишмердүүлүгү, үй бүлөлүк ийгиликтери жана аны сактоонун сырлары менен бөлүшүп, өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоодо эң негизги фактор эмгекчил болууга, мекенине жана жакындарына болгон сүйүүсүн бекемдөөгө, үй бүлөлүк мамиледе сабырдуу болуу маанилүү экендигин белгилешти. Баары жакшы, балдар аман Булатканыңыздарга канча болду? 59-60 жыл болду. Биз үйлөнгөнүбүзгө. 60 жыл болуп калды балам. Балдарды чоңойттук, чочойттук, неберелүү болдук, чөбөрөлүү болдук. Кудай буйрук кылса баары жакшы айланайын, буюрса. Мынча көп убакыт бою үй бүлөнү бекем сактап калуунун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Эми ынтымак болот да, эки ишинебиздей ынтымак болот. Эркектикин аял кечиримдүү болсо, аялдыкын эркек кечиримдүү болсо, ушунчалык ынтымак болот. Барга жокко баарына чыдасаңар ошол ынтымакты ошол чакырат. Анан бир күнү оокатым жок, бир күнү тамагым жок, бир күнү тиги байпак кийбей калдым, бир күнү муну кийбей калдым. Тамагыбыз мындай деп отурсаң, өркөтөркө ошондон пайда болот. Анан барга жокко баарына чыдап турсаң, ошонун баары ынтымакка көп жылга барасыңар. Бул күнү бакыт өргөсү өзгөчө шаңга бөлөнүп турду. Анткени жарым кылым бирге түтүн булаткан жарлар алгачкы жолу баш кошкон жубайлардай кол кармашып, бири-бирин толкундануу менен жылмая тектеп, назик жетелеше басып, жарандык актыларды каттоо жайына келишти. Анткени бул күн алардын алтын юбилейи.
Osmanlı Masatına tapavuz menен birge 7 баланын ата-энеси 16 неберени тарбиялап өстүрүшкөн. 50 жылдан ашык убакыт никеге туруп, турмуштун ысык суугун бирге татып келген, көп жыл бирге өмүр сүргөн жарларга белек катары алтын нике шагектери тапшырылды. Ар дайым агайдын жылын эскериши. Ал эми биз алтын шагек тапшыруу азирindебиз. Алчаап колдоп туруңуздар. Андан соң бакыт өргөөсүнүн кире беришине аксакалдуу карыяларыбыз болочок үй бүлөлөрдүн бекемдигин тилек кылып, ак ниет менен көп жылдык эки карагайдын көчөтүнө отургузушту. Бул Жумуштуулугун билген аксакал экенсиз. Бактылуу үй бүлө экенбиз. Өзүбүздүн бала чаканын дому счастьясына биз өзүбүз азыр келип отурабыз. Эми жаңы турмушка чыккандай, жаңы аял алгандай сезилип атабыз. Жап-жаш сезип атабыз да. 80ге чыкканыбызга карабай. Биз кубанып, сүйүнүп атабыз. Ушуга жеткирген жанагы эл журтка рахмат. Урмат-сыйына ээ болдук. Силердин өмүрүңөр узун болсун. Биздин жашка келгиле 80-90 бактылуу болгула. Бул күндү көптөн күткөн эки жаш бакыт үйүнө нике күбөлүгүн алганы келген. Болочоктогу жаш жубайларга карыяларыбыз ак батасын берип, келечекте ыйманы толук үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болсо деген ак тилектерин айтышты. Андан соң шаарыбыздын ресторандарынын биринде кадырман карыяларыбызга арналган майрамдык кече уюштурулуп, ырчы чоорчулардын катышуусунда коштолду. Байдусен ата менен Турсунай апа да 50 жылдан ашык бирге түтүн булатып, үлгүлүү үй бүлөлөр катарын толуктап келет. Элде өткөргөн, ушуну ойлоп тапкан, может биздин мына өкмөтүбүз Сапар Исаков может ойлоп чыккандыр. Мунун үстүнөн иштеп аткан мына Дана деген кызыбыз бар, Илнура бар, Ош областынан Гүлсара бар. Ушундай иш-чараларды уюштуруп, эмгектин алдыңкыларын айылды кыдырып, тандап, табышып, жакшы үй бүлөлөрдү эми келечекте жаштарга мисал болсун деген мааниде жаштарда мына үйлөнүп эле ажырагандар көп болуп атат. Ушундайлар жок болсун балдарым. Ушул иш-чараны бул жерде калбаш керек. Муну дагы улантыш керек. Эми айтып атам дагы мамлекеттик мааниде мындай көтөрүп, ушуну элдерге жайылтып, ушундай экен десе жаштар может кой, биз деле 50 жыл жашайлы, 60 жыл жашайлы. Эртең турула ажырашып кетип калбайлы деп бүткөн чамчор неме болот эле дейт.